Каракол шаарынын тургуну Елена Калмыкова ШИИБдин кызматкерлери тарабынан сабылганын айтып, аларды кылмыш жоопкерчилигине тартууну талап кылып, прокуратурага арыз жазган. Бул тууралуу укук коргоочу Камил Рузиев билдирген. Жабырлануучунун айтымында дарыгерлер ага баш мээси чайкалган жана көптөгөн ылгала-тактар деген диагноз коюшкан. Елена окуя бир күн мурун Каракол шаарындагы кафелердин биринде болгонун айткан. Видеого лайк басып, жана каналыбыздагы эң туура жазуучуларыбыздын катарына кошулуп, подписаться деген кнопканы басып, жанындагы коңгур очону басып кетиңиздер. Ал официант менен урушуп кеткен. Ал администраторго арызданган. Алар милицияга кайрылган. Алар мени уккан да жок. Мени кармап, бөлүмгө алып барышты да сабап салышты. Кафенин администратору жана кызматкерлери мага эч кандай дооматы жок экенин айтып, тосмо арыз жазышкан деп белгиледи Елена Калмыкова. Азыр аял ооруканада, дарыгерлер анын абалын орточо деп баалап жатышат. Ал эми Ысык Көл облустук милициясынын басма сөз кызматы Елена Калмыкова милиция кызматкерлери тарабынан сабылганын билдирип, окуя кандай болгонун маалымдаган.